Мынакей сиздер менен биргеликте дагы өзгөчө кесиптештерибиз даярдаган ошол кайрымдуулук туурасында дагы кеп кылып кеттик. Эми студиябызга кайта турган болсок, жана биз жогоруда кесиптешим экөөбүз айтканбыз өзгөчө ден соолук жаатында кеп курабыз деп. Сөз түрдө ооба. Биз ооруганда эле дароо дарыканага жүгүрөбүз, анан дары-дармек сатып алып, анан оорубузду басат эмеспизби? Басаңдатабыз, Бирок ошол оорунун үстүртөдөн эле басаңдатпастан анын тамырын кармап, тамырын гана дарыламайынча ал оорудан эч качан арылбайт экенбиз. Мына ушул туурасында биз кеп кылабыз. Эгерде ошол оорунун тамырын кармап, анан айыктыруучу биздин атайын адисибиз келген, сиздерде да болсо суроолоруңуздар болсо, анда биздин WhatsApp номерибизге жөнөтүп койсоңуздар болот. 0501 67 01 95. Биз дарыгер менен сиздердин кызыккан суроолоруңуздарга жооп алып бере алабыз деп айтайын. Ал эми бизден болсо дарыгер адисибиз баса белгилөөтөйүн мануалдык терапия боюнча адис Рахмат дарыгерлик борборунун жетекчиси дарыгери Рахматбек Журалбек агайыбыз бизде конокто. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Ден соолугуңуз жакшыбы, агай? Эң алгач сиздин ден соолугуңузду сурайлык. Жакшы. Анан мен башында эле айта кеттим, ошол оорунун айыктыруунун эң эле бир жакшы нерсеси бул тамырын билиш керек оорунун депчи. Анан ушул тууралуу суроону бергим келип турат. Эң алгачкы суроом болсун. Мисалы, оорунун мануалдык терапия аркылуу тамырын кантип тапса болот? Бул оорунун тамыры дегенибиз оорунун чыккан себебин билишибиз керек да. Бул мануальный терапияда оорунун себебин биз позвоночник аркылуу билебиз. Анткени ар бир позвоночниктин өткөн жеринен нервтер кетет. Ошол нерв ар бир органга жооп берет. Моюн жактыкы башка, колго, төштүккө, жүрөккө, колго, андан төмөндүрөөк жак уже белге, бутка өзүнүн таасирлерин көрсөтүп, оору каяка ооруп атканын ошол позвоночник аркылуу эле билип койсоң болот. Анткени ооруган жака баягы нервтер как электрический шнур. Включатель, например, бул жерде турат, деди буттун башы ооруйт. Включатель бул жерде турат, адамдын башы ооруйт, же көзү, же колу ооруйт. Ошону жаңылбай табыш керек. Ошон үчүн биринчи күн келгенде пациенттерди өзүнүн сөзүнөн, анан кийин өзүбүздүн методубуз бар. Ошо менен бүт баарын тең текшерип, пока диагнозиканы туура коймоюн ишибизди баштабайбыз. Анан көрүүчүлөргө дагы да болсо түшүнүктүү болуш үчүн мануалдык терапия деген эмне? Ошону айта кетсеңиз. Бул мануалдык терапия деген бул кол менен эмдөө, лечение, калыбына келтирүү деген сөз болот да. Потому что позвоночник ар кандай адам эки бутта басып жүрөбүз да. Ар кандай оор жумуштарды кылабыз, туура эмес отурабыз, кээде көпкө жерден отурабыз, көп кыйынчылыктарга дуушар болот, анан деформация кетет. Бул деформация деген протрузия кирет, сколиоз кирет, грыжа кирет, андагы ар кандай позвоночниктер жыгач сыяктуу катып да калат. Катып калган себеби жана позвоночникке питание через контакт кетет. Через контакт болгондо бир позвоночниктен экинчиге зазорлор болуп, свободно питание өтүп туруш керек. Бири-бирине? Бири-бирине, через контакт эле. А эгерде биз постоянно отурсак, же кыймылды аз жазсак, же туура эмес оор жумуштарды кылсак, позвоночниктер бирде-бири кептелип, жабышып калат дагы, катып калат. Ошон үчүн жана машина айдап баратканда май жок амортизаторлор таң-таң деп согот го. Ошол сыяктуу позвоночник ушундай катуу ударга туш келет дагы, анан жана антип жалпайып, деформация болуп, грыжа болуп, сколиоз болуп кыйшайып, ушундай нерселерге дуушар болот. Ошонун баарын калыбына келтирет. Демек, сиз баягы ооруларды жала омуртка менен аныктап чыгасыздар, Омуртка менен аныктайбыз.
Азыр чындыгында эле көпчүлүгүбүз телекөрүүчүлөр деле менен макул болуш керек. Нерв оорулары көбүрөөк басым жасоодо, нерв оорулары жашарууда. Айта кетсек эле башыбыз ооруйт, анын себептерин деле билбейбиз чындыгында. Анан грыжа, айрыкча ошол эле айткандай сколиоз, анан хондроз оорулары да көбөйүүдө. Булардын бир башаты чыгуу мезгили да ошол эле арткы баягы акыректен башталат го деп ойлоп турам, Кандай акырек? Омурткадан башталган себеби жана айтып кетпедимби? Адам туура эмес кыймылдап, көпкө жерден отуруп, же кыймылдабай койгондон болот. А жанагы профессиональный спортсмендерге булар оор жүктү алып алып, мүшөктү, штанганы алып алып, көтөрөт, секирет. Ошонун баардыгын кийин өзүнүн ден соолугуна жаман. Баягы спорт менен катуу айланып жүргөндө булчуңдары өнүккөн, мындай нагрузканы жакшы көтөрүшөт. А убакыт өткөн сайын ушунун кесепети келип чыгат. Менин практикамда көп спортсмендер спортту таштагандан кийин ооручал адам болуп калат көбү. Анткени убагында булар спортивный результатты көрсөтүш үчүн өзүнүн жанын аяган эмес да. Күч келтирип алган десе болот. Күч келтирип, секирип, машыгып, анан ошонун кесепетин кийин көрүшөт. Бирок ошол эле учурда баягы спорт менен машыгууду атайын, мисалы сиз кеңеш берип айта кетүүчү жагда кандай түрлөрүн жасасак болот демек? Баягы оор нерседен тышкары. Спорт менен машыгууда оор нерседен тышкары биз баягы растяжкага, например, йоганын упражненияларын жасасак болот. Ритмический гимнастика, жанагы өзүбүз оор жүк менен эмес, өзүбүздүн салмак менен өзүбүздү чоюп, көндүрүп, ийилчек болуп, ушундай йоганын упражненияларын жасасак болот да. Мындан эч качан зыян болбойт, только пайда болот. Анан кийин сиз айтып калдыңыз ошол бардыгы баягы грыжанын көбөйүшү депчи. Анан бир маалыматтарга таянсак, баягы грыжанын өсүү процесси да болот эмеспи? Жаңы пайда болгон грыжа орточо, андан кийин аябай чоң болуп өсүп кеткен. Анан укалоо жолу менен жүргүзүлгөндүктөн мануалдык терапия кээ бир укалоолор айтып калышат, эгерде ошол эле грыжа аябай өтүшүп кетсе, буга жардам бере албай калабыз, буну операция жолу менен гана жүргүзүш керек депчи. А сиздерде дагы мына ушундайбы же кандай? Мен бул позвоночный деформация болгондон кийин только операция менен жүргүзүү дегенге макул эмесмин. Анткени адам баласы болгондон кийин любой жан өзүнүн позвоночнигин восстановить этсе болот. Болот да. Жанагындай туура кошочу мануальный терапия дагы башка да көп түрлөр бар, адамдын позвоночнигин калыбына келтире турган. Ошон үчүн дайыма аракет кылыш керек. Операция деген эме билбейм кайсы убакта таза эле бир жанчылып, үзүлүп, бир болбой калганды жасабаса, колдон келсе жасатпаш керек менин билишимче. Бычак тийишпеш. Анткени биздин практикада көп учурлар болду. Отура албай калган, жата албай калган, же баспай калгандар кадимкидей эле мануальный терапия менен бутуна тургузуп, ордуна коюп, ден соолугун оңдоп берип атабыз. Көрүүчүбүздөн келген СМС билдирүү: жашым 60-та дейт, оң бутум жакшы бүгүлбөйт, сыздатып ооруйт дейт. Бунун дагы баягы атайын омуртка менен изилдөө болобу? Кудагы омуртка аркылуу мен азыр түшүнүп атам кайсы жерден кеткенин. Анткени көп жылдан бери иштегенден бери биринчи айтып атпаймынбы, пациенттер келгенде биринчи сөзүн угам. Анан кийин ошо сөзүнө карата текшерип баштаймын. Бул адамдыкы белинен кетип атат. Жана нерв деген бул узун болот. Вот как включатель белде по проводу бутка кетип атат. Бутуна кан жакшы жүгүрбөйт уже. Сосудтардын баары ичкерип, жанагы сосудтун ичине бляшкалар, жабышактар жабыша берет, дагы кан жакшы өтпөйт. Буттар муздап, ооруган баардыгы ушундан. Анан кийин элдердин понятиясы боюнча сууктап кетти, суук тийип калды дейт. Бул сууктан эмес, кан барбагандыктан, кан айланбагандыктан оорутат, буттар муздайт, эмтет. Муну оңой эле
бел аркылуу элестетип койсо болот. Анан ошол эле позвоночниктердин жабыркашы бул төрөлгөндө эле болушу мүмкүнбү деген суроо келиптир. Төрөлгөндө сразу жабыркаган позвоночник төрөлөт дегенден алысыраакмын. Төрөлгөндө возможно туура эмес, төрөлгөндө эле ошо врачтар жакшы көңүл бурбай туура эмес майып кылып алышы мүмкүн. Бирок бул аз кездешет, Бул аз кездешет и сразу билинбейт. Бул анча-мынча бала басып же отурбай калганда гана билип башташат да. Кички балдардыкын оңой эле, булардыкы позвоночниги пластилин сыяктуу да калыбына келтирсе болот. Да көрүүчүбүздөн суроо сол жамбаш сөөк чыккан дейт. Ошондон бери баягы сылтып базам деп жөнөткөн экен. Ушундай нерсе Биз сызыкчылык менен айланышпайбыз. Биздики позвоночник аркылуу гана лечение кылабыз. Демек баягы чыккан травматологко барыш керек. сөз түрү көрсөтүш керек экен. Анан кийин эми ошол эле учурда берейин. Ошол эле нерв оорулары менен жабыркап келген адам келди сизге. Анан сиздер эмнеден баштайсыздар? Дарылоону анан кантип жүргүзүлөт? Биз дарыланып жана башында айтпадымбы? Биринчи ошо пациенттин сөзүн угабыз. Эмне болуп ооруйт, кайсы убакта ооруйт. Анан ошо өзүнүн сөзүнө жараша мен уже представление билип калам да. Бул эмне үчүн кайсы жак кетип атат. Анан ошону текшерип баштайм. Дарылоо кантип жүргүзүлөт анан? Дарылоо биринчи текшергенден кийин массаж жасап, жумшартып, укалап, анан позвоночник калыбына келтирип баштайбыз. Биздин атайын өзүбүздүн метод бар. Мен иштеген центрде, мен айтпадымбы, Алматада центрибиз иштеп атат. Бишкекте 3 жыл болду, 3 жылдан бери иштеп атабыз. Өзүбүздүн авторский методубуз бар. Ошо менен иштейбиз. Анан агай мындай түшүнүк бар го, омуртка нерв кыпчылып калыптыр деген сөздөрдү окуп ушундай нерсе негизи кездешеби? Кандай учурда кездешип калат? Күндө кездешет. Күндө биз 40-50 адамдан кабылдайбыз да. Ар кандай оорулар кездешпейт. Бирөөнү көтөрүп келет, бирөөнү сиз айткандай кыпчып баса албай келет, бирөө отура албай келет, бирөө уктай албай келет. Ошонун баарын тең ар бир нерсенин өзүнүн оорунун тамыры бар. Ошону изилдеп, таап, илиштетебиз. Эгерде өзөгүн тапсаңыздар, себеби, оорунун себебин аныктадыңыз, өзөгүн таптыңыз, кайсы жерден баштап ооруп атканын так омуртканын канчанчы омурткадан баштап билип алган соң, дарылоо жолдору күнү канча күнгө чейин созулушу мүмкүн? Ооруга жараша. Болжол менен. Орто эсеп менен бир 10 күн деп коебуз. Кээ бирөөнүкү плюс-минус болот. Кээ бирөөнүкү 1-2 күндө эле жакшы болуп кетет. Кээ бирөөнүкү анча-мынча оорураак болуп калса, дагы оорулуунун абалына жараша жүргүзүлөт экен. Анан агай бизге дагы бир көрүүчүбүз смс билдирүү калтырыптыр. Саламатсызбы дейт. Менин буту колум ичке дейт, жоонорбой атат дейт. Нервтен эмеспи? Ушуга кеңеш бериңизчи дейт. Нервтен да болушу мүмкүн. Жана остеохондроз деп атпайлыбы? Остеохондроз болгондо нервтердин баары кысылып, кан тамырлары ичкерип кетет. Питание жакшы барбайт организмге. Ошондон жана ичкерип кетет. Анан сизге кайрылган бейтаптар сөзсүз түрдө ошол эле учурда грыжа болобу же башка сколиоз болобу, аркасын тарттырып, дарыгерден сиздерге диагноз алып келиш керекпи же ансыз деле бара берсе болобу? Негизи тарттырып, томографиядан өтүп келиш керек да. Бирок мен айтпадым, биздин өзүбүздүн метод бар. Мен жаңылышпаймын. Метод менен текшерип көрүп туруп эле точно айтып беремин. Менден кийин томографияга түшсө, результат ушундай чыгат. Бул жеринде грыжа, бул жеринде протрузия, баарын тең томография жолу айтып бере алам. Эми ошол эле көрүүчүлөрүбүздүн арасында сиздерге кантип кайрылсак болот деген суроолор бар экен. Бизге өзүнүн телефон аркылуу кайрылса болот. Анан Сухомлинова 28, Шотар Уставели менен кезилишкен жерде Рахмат лечебный центр деп жазылып турат, чоң болуп. Ушул жерге саат 8-ден 2-ге жерин
базар күнү дем алабыз, калган күндөрү күндө келсе болот. Андан сырткары өзүмдүн ден соолугумду карайм, баягы оорулардан алдын алам деген адамдар болсо, оорубаса деле барып текшерилип койсо болобу? Болот. Бизде круглый год текшерилген бекер. Мен текшерип туруп сразу айтып беремин. Эмне проблема болуп атат. Оорубай эле барган адам биринчи көрүүсү бекер турбайбы анда? Бекер. Текшерилген Эң сонун. Андан кийин баягы ошол эле учурда өзүңүз айтып калгандай омурткаларды жакшыртам, омурткаларга күч келтирбейин, же болбосо омурткаларга дагы да болсо витаминдер жеткизип турайын деген адам эмне кылыш керек? Ал жанагындай жеңил гимнастикалар жасаш керек, йоганын упражненияларын. Анан кийин башка дагы азыркы тамак аш жаатында кандай кылат? Азыркы заманда мындай упражнениялар көп. Өзүнүн направлениялары да бар. Кээ бирөө бийлейт, кээ бирөө жанагындай упражнение жасайт, кээ бирөө ритмикалык упражнение жасайт. Анан тамак ашты дагы уже адамдарга секрет эмес, интернетте ар кандай сайттар бар, кандай туура тамак ичиш керек. Анан жа бийлеп атып, же болбосо ошондой эле көнүгүү жасап атып кокустатып алгандар болбойбу? Болот, андайлар да. Туура кылыш керек экен анда, э? Биринчиден жибитип, анан жай организмди көндүрүп анан башташ керек. Анан кээ бирөө 10 жылдан бери жасабай жүрүп эле дароо жасай берсе дагы кокустатып алышы мүмкүн. Агай, сизге ыраазычылык билдиребиз анда. Чоң рахмат. Ар дайым ошол эле кыргыз журтчулугунун ден соолугуна кам көрүп жүрө бериңиз дейлик. Өзүңүз дагы ден соолукта болуңуз. Бизде болсо мына ушундай мыкты адисибиз болду. Мануалдык терапия боюнча адис Рахмат медициналык борборунун жетекчиси дарыгери Рахматбеков Жыргалбек агайыбыз. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүү үчүн мына ошол борбор биринчи бекер кайрылсаңыздар болот экен. Андыктан эгерде кайсы жерге кайрылам десеңиз, СТУ телеканалына кайрылып койсоңуз, биз туура так дарегин бермекчибиз.